саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжинин БКМ 09 тайпасынын студенттери Дүйшүналиева Нурзат жана Ибрагим кызы Нуриза. Математика предметинин окутуучусу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Математиканын башталгыч курсунун негиздери жана математиканы окутуу методикасы. Бүгүнкү тема интерактивдик окутууну уюштуруу. 8-ci практикалык иш болгондуктан бизге тапшырма топто иштөө берилген. Саламатсыздарбы? Топту иштетүүнүн максаты бул окуучулардын өз ойлорун эркин айта алышында. Биз алгач окуучуларды топто иштетүүдө аз санда иштетишибиз керек. 2-ден 3-тө көнүгүшүнө жараша. Булар мисалы алгач ирет өздөрү гана айтканда булар өз ойлорун эркин гана айта алчу. Ал эми 2-ден 3-төн кошулганда бири-бирден мындай бири-биринин оюн айтып бир жалпы жыйынтыкка келишет. Ал эми кийинчерээк 4-төн 5-тен 6-тан көп санда бөлсөк коомго аралашууга ынтызарлыгы күчөйт. Ал эми булардын ошол топтоо иштөөдө булардын атаандаштыгы да күчөйт. Алар ошо командам жем калбасын деп баягы башка топтогуларга атаандашып аракеттенип башташат, бири-бирин сыйлап, урматтоого көнүгүшөт. Ар дайым ошо бири-биринин сөзүн угууга үйрөнүшөт. Жана бул ынтымактууга болушат. Топто иштөөдө окуучулар 3-төн 5тен болуп ар кандай санда бөлүнүшөт. Окуучулардын билим деңгээлине жана алардын ой жүгүртүүсүнө жараша окуучулар активдүү катышуусу үчүн аларга ар кандай тапшырмалар берилет. Мисалга ала кете турган болсок, мугалим окуучуларга тапшырма берердин алдын ырды же болбосо жаңылмашты окуучуларга айтып берет. Кайсы топтогу окуучу жаңылбастан ырды же болбосо жаңылмашты туура айта турган болсо, мына ошол топтогу окуучулар бүгүнкү сабактын жеңүүчүлөрү болуп аталат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.